Баткен шаарында улуу жеңиш майрамы жылдагыдай эле атамекендик согушта курман болгон аталардын урматына тургузулган эстеликке гүл чамбарларды коюудан башталды. Бул жерде ардагер аталар согуш талаасында жоготкон куралдаш досторун эстеп, таазим кылышат. Согуш талаасында курман болгондорго жана көзү өтүп кеткен ардагерлерге багыштап Куран окуп бата кылышты. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana ve li ihvanina allazina sabaquna bil iman. Ya Rabbi, okulan keremetli Kur'anlardan toplanan sahaflarda jalp etken mo'min musulmonlarning qatorida ulug' atamekendi sovuqda batırlaşa kurman bo'lgan cho'ntalarning atalarning qanati sabilla bo'lsa жаткан жердеги to'g'roq rahmat. Андан соң Борбордук стадиондо улуу жеңиш майрамынын салтанаттуу бөлүгү башталды. Урматтуу ветерандарга чын ден соолук, өмүрлөрү узун болсун, неберелердин, балдардын сиздер менен биздин алдыбызда ушул 71 жыл мурда болгон апат согушка сабак катары болуп, ошо сиз менен бизге үлгү болуп жүрө берсиндер. Дагы бир жолу жергебизде тынччылык болсун, эч качан согуш болбосун. 9 май жеңиш күнүн белгилөө бүгүнкү тынчтык жашоонун канчалаган кыйынчылыктар менен келгенин, ата мекенин коргоодо аталарыбыздын эрдиктерин даңазалоо максатында өткөрүлүп келет. Бирок Баткен шаарында өткөрүлгөн жеңиш майрамынын 71 жылдыгы мурдагы жылдарга салыштырмалуу жакшы деп айтууга болбойт деген пикирлер айтылды. Былтыркы жылга караганда, былтыр 70 жылдык өзгөчө майрам болгон экен, ага салыштырмалуу бир аз төмөнүрөөк десем болот. Анан тышкары биздин ардагерлерибиз да аз калганына байланыштуу болду. Тилек каршы жаман эмес, жакшы болуп жатат. Өзгөчө былтыркы жылга караганда айырмасы бар деп айтсам болот. Согуш ардагери Мамат атаны коштоп келген уулу Нурудин Исмановдун айтымында, жыл өткөн сайын ардагер аталарыбыз арабыздан азайып баратат. Аны менен катар жеңиш майрамынын кадыры да өчүп жаткандай. Башка майрамдардан айырмаланып 9 май жеңиш күнүндө аскер техникаларынын парады болот эле. Мында ардагер аталарыбыз аскер жашоосун эстеп, аз да болсо демине дем кошулмак. Эмнеси болсо да аталарыбыз ден соолукта болгондугу маанилүү дейт. Жылда жакшы өтчү. Быйыл парад сарат андай нерселер жакшы уюшулбай, жакшы эме болбой калды. Кичине сустагандай болуп эме болуп атат. Башка жылдарда жакшы болчу эле. Эми эмне кылабыз, бизге эң биринчи атабыздын ден соолугу керек. Баткен шаарында уюштурулган жеңиш майрамы сахналаштырылган көрүнүштөр менен коштолуп, концерттик программа тартууланды. Андан соң согуш ардагерлерине аскердик ботко берилип, жыйынтыкталды. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.